Бирдеге десең ошо прокуратураны айтат, ал жак бер жакты айтып коркутуу кылат да. Биз өзүбүз азыр коркобуз эми. Эмнеден кирип чыгыштан, ишке кирип чыгыштан. Бул үйдү кыскасы хам болуп алган, менчик айландырып алган. Бир нерсе деп жетекчилер асылса эле бүттү, милицияга чуркайт. Мени мына азыркы жетекчибизге да иш бербей атат, кыйнап атат. Жакалайт, жулмалайт, качып кутулат. Мен şu aprelden başlap aylık көтөрүлгөндөн кийин мага 17.000 18.000 жазылып аткан. 12.000 мен алып аттым, калганын Айгүлгө берип аттым. Андан мурда да алып жүргөн, ошо ремонтко деп. Түйүн ремонт кылабыз. Мындай кылбасак башка жактан бөлүнбөйт экен депчи. Айлыгымын жарымын алып жүрдү. Мен эмне себептен айлыгым жарымын алсам, мен ремонтко жаптым, мынага жатмана берүүгө милдеттүүсүн. Мен ошол мезгилде 4200 эле болчу. Биздин айлыктар аябай аз эле. Мен эмес 100% десем болбойт, 80% жумушчулар буга айлыгын 3000, 4000 карматып турчу. Бирдеге десең ошо прокуратураны айтат, ал жак бер жакты айтып коркутуу кылат да. Биз өзүбүз азыр коркобуз эми. Эмнеден кирип чыгыштан, ишке кирип чыгыштан. Мен жаңы келгенде эле ошо багы ставкалар боюнча өзү директор болуп туруп, кайра мирадис болуп экинчи штатка отуруп атпайбы? Сиз директор ишиңизде эле ошо 20-21 миң айлык алат экен. А берикисин кошкондо 35 миң айлык болуп кетет да. Десем, ага көнбөй мени бир-эки жолу кабинеттен кубалаган күндөр болду. Азыр ошо коркутуу бирдеге дей албайм, жумшай албайм. Максутова Жанара деген жаран кайрылган. Ал өзүнүн арызында буга чейин маданият үйү менен Ош аудит ЖЧК тарабынан түзүлгөн келишим негизинде текшерүү жүргүзүлүп, ортосунда 1,5 миллион сомдук материал учуп аныкталган. Ошо юридикалык баа берүү үчүн бизге келип түшкөн материал. А материал текшерүүдө ошо айрым кызматкерлер, иштебеген кызматкерлердин айлыктарын алып жүрүшкө фактылар аныкталып, кылмыш иш козголгон. 16-сентябрдачы. И бүгүнкү күндө тергөө аракеттери жүрүп жатат. Акты каранысында эме бар. Анан азыр мен бир нерсе болбой туруп, экен айта албайм. Баардык тергөөдө өзү чечет. Ушуга билбейм, эми мыйзам кандай чара көрүп берет, буюрса акыйкатты чечип берет деген ойдо турабыз.